Казак адабиятын түптөөчүлөрдүн бири Сакен Сейфуллиндин 130 жылдык мааракесине карата жазуучу жана мамлекеттик ишмер атындагы музей баалуу экспонаттар менен толукталды. Экспонаттар анын кыска өмүрүндө калтырган мурасын терең таанууга шарт түзөт. Музейдин мүдүрүнүн айтымында көп жылдык эмгегинин аркасында акындын жеке буюмдары, ошондой эле 1922 жылы Сакен Сейфуллин республиканын эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп турганда кабыл алынган жер кодексин кошо алганда бир катар тарыхый документтер табылып, архивге тапшырылды. Анын ата мекендик авиацияны өнүктүрүүгө жана Казакстанда биринчи авиа каттамдарды уюштурууга кошкон салымы чоң жаңылык болуп саналат. Белгилей кетсек, мааракеге карата Астанада адабий кече өттү. Катышуучулар Сакен Сейфуллиндин чыгармаларын окуп, бир катар спектакльдерди коюшту. Қазақстанның түпкір-түпкірінде, үлкен мекемелерде, оқу орындарында Сакеннің 130 жылдығы өтіп. Казакстандын булуң бурчунда чоң мекемелерде, окуу жайларда Сакендин 130 жылдыгы өтүп жатат. Сакендин бир нече буюмдары быйыл биздин музейге коюлду. Мында Сакендин Кызыл Ордадан табылган жаңы буюмдарынан бири кофе майдалагыч кофе молкасы турат. Ал 1928 жылы Кызыл Ордо педагогикалык институтунда ректор болуп турганда, ал кофе ичкенди жакшы көрчү, ага жардам берген кофе майдалагыч сакталып калган. Сакен 44 жыл гана жашап, бирок өмүрүн өз өлкөсүнө, элине арнады. Жасады, бірақ өз өмірін еліне, халқына паш етті.